Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды сүйлөшүү боюнча эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Кыргызстандын Баткен багыты боюнча чек ара өкүлү полковник Кыялбек Төлөнбаев, укук коргоо жана күч структураларынын жетекчилери биргеликте Тажикстандын Согди облусунун губернатору Раджаббай Ахмадзода, тажик тараптын чек ара өкүлү генерал-майор Парикзода, Тажикстандын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышты. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгында төмөндөгүдөй келишимдерге макулдашылды. Ок атууну токтотуу, эки тараптын чек арага тартылган кошумча күч жана каражаттарын мурдагы жайгашкан жерлерине алып кетүү, Баткен-Исфана авто жолунун жол каттамын ачуу, чыр-чатактын күчөп кетпөөсүн алдын алып, чектеш аймактарда Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлери биргеликте кайгуулуу уюштуруу. Эки өлкөнүн делегациялары чыр-чатак орун алган төрт көчө жерлигине келишти. Баткен-Исфана авто жол каттамында тоскоолдуксуз каттамдар жүргүзүлүүдө. Эки тараптуу жолугушуу эртең дагы уландылат. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кайрылуу жолдоду. Урматтуу кыргызстандыктар, чек арада болуп жаткан окуялар толук менен көзөмөлүмдө. Кудай буюрса баарын тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечебиз. Кабатыр болбой тургула деп айтылат билдирүүдө. Кыргыз Республикасынын УКМКсынын чек ара кызматынын билдирүүсү. УКМКнын чек ара кызматы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик желкесиндеги кырдаалдын өнүгүшүнө өзгөчө тынчсыздануусун билдирген. Соңку убакта кыргыз тарап мамлекеттик чек арада чагымчылдык көбөйгөнүн белгилейт. Ошол эле учурда тажик бийлиги кырдаалды турукташтыруу үчүн эч кандай аракеттерди көрбөстөн адын күчөшүнө салым кошкон. Буга 2022 жылдын 27 январында Баткен-Исфана жолунун Баткен районунун төрт көчө тилкесинде Тажикстандын жарандары тарабынан жолду тосуу окуясы мисал боло алат. Эки мамлекеттин чек ара кызматкерлеринин сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында окуя жөнгө салынып, Тажикстандын жарандары жолду ачышкан. Бирок тажик чек арачылары курал колдонуу менен Кыргызстандын аскерлерине биринчилерден болуп ок аткан. УКМКнын чек ара кызматы бул окуя провокация экенин, анын жоопкерчилиги толугу менен Тажикстан Республикасынын УКМКсынын жетекчилигине жүктөлөрүн билдирет. Тажик тарап атайын чагым жасап, эки тараптан тең жоготууларга алып келген окуя жана кагылышуулар болгон. Ошол эле учурда Тажикстан учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу тууралуу маалыматтарды бурмалап жатат. Дал ушул тажик чек арачылары жакында эле Кыргызстандын аймагында чалгындоо максатында учкучсуз учактарды колдонгонун Тажикстан Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилигине жеткирилген. УКМКнын чек ара кызматы да тажик тарап Кыргызстан менен чек арага аскердик техникасын, курал-жарактарын, күчтөрүн жана каражаттарын тартып жатканын белгилейт. Террордук уюмдардын 8000ге жакын согушчандары топтолуп турган тажик ооган чек ара тилкесин бекемдөөнүн ордуна тажик тарап кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатактарды күчөтүүгө бел байлап жатканы өзгөчө тынчсыздандырууда. Кыргыз Республикасынын УКМКсынын чек ара кызматы тажик тарапты ок атышууну токтотуп, көйгөйлөрдүү маселелерди сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө чакырган.